Бүгүн менин коногум Сүйүн Оролбекова Өч киносунун башкы каарманы. Кой сойгонду билесиңби? Билем. Ичеги карын артпайт экенсиң, сен кой мууздап жигиттейт экенсиң, Эшек минип алып, ошо айылдын балдары менен чүкө ойноп жүрөт бир күнү съемкада карасам. Ош шаарынын мэри 22 балага 22 квартира берип, Ишенген жокпуз негизичи. Эртеси чалып эле чогултуп бизди бар квартирабызды көрсөткөндөн кийин биз шок болдук. Эртеси эле күнү. Эртеси эле бир күндөн кийин. Сөзүмө турган кишимен мен бир айттымбы, мен ал нерсени кылам деди дагы, сразу эртеси эле баарыбызды алып барып квартираны көрсөттү. Оштун мэрine кол чабуулар болсун. Чоң рахмат. Урматтуу мэр, сизге рахмат. Коркпойсуңбу азыр сен сабап койгон кыздар келип сабап келип? Кошуналардын балдарын сабап эле күндө эле. Эркек балдар да сабап койчу. Удушение калганда жүрөктөрү түшүп качып кетчү. Аябай жаман болдум мен, мындай жакын көргөндөй досуң эле кийин сени жакшы көрөм, сүйөм деп чыкса аябай жаман экен да. Жаман да. Таланттын көбү айылдан чыгат. Жигит кереги жок да. Айба, мына суп-суу кыз экен, жарашат роль го дедим. Кээ бир артисттер ошо кыйналбасын деле аябай кирип алып чыга албай деп калп айта берет го дейм да. Куралбай эке сага ата болуп кетет болуш керек. Жалгыздык чаңга батты де. Жигиттер болго, айтканын кылганчы. Калбаса айтпаган. Ошондой мырзалар көңүлүм жактырат. Оштун жигиттери көрдүң, уктуңар да. Баратат. Эми алып калбасаңар билбейм жигиттер. Бала төрөтпөсөң да кандай сонун кинолорду төрөтүп атасың, кандай ролдорду жаратып атасың. Кыздан ичип дыргыяктап бир жайлоонун чөбүн булгайлычы де.